Birinci ukturu. Kim elem, kim boldum? Buyursa быйыл 2012 жылдын 1-октябрында 85 жашка толом. Ошону менен катар мед институтту бүткөнүмө 60 жыл болот. Үчүнчүсү, байбичем Сокен менен баш кошуп жашаганыма дагы 60 жылдын эсеби келди. Ошентип мен үчүн 2012 жыл ийгиликтүү, жүрөк менен көңүлдү кубанткан, эстен чыккыс жылдарымдын бири. 60 жыл врач-хирург болуп иштедим. Бул аралыкта журт көзүнө түшкөн узак жана байсалдуу жолду басып өтүп, көптөгөн илимий даража жана ардактуу наамдарга ээ болдум. Башынан санасам, медицина илимдеринин кандидаты, доктору, профессору. 34 жыл госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы. Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. Кыргыз Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Бишкек шаардык кеңешинин 2 жолку депутаты. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 4 жолку депутаты. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги. Кыргыз Республикасынын баатыры. Казак улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги. Пирогов атындагы бүткүл союздук хирургтар ассоциациясынын ардактуу мүчөсү. Кыргыз Республикасынын хирургтар ассоциациясынын төрагасы. Бишкек шаарынын ардактуу атуулу. Улуттук хирургия борборунун директору. Хирургия боюнча кандидаттык жана докторлук диссертацияларды жактоо боюнча илимий кеңештин төрагасы дегендей, кесиптик жана мамлекеттик бир топ мезгил барактарына жазылган сый урмат баскычтарына жетишкен экенмин. Алган сыйлыктарымдын негизгилери: Октябрь революциясы ордени, Эмгек кызыл туу ордени, Эл достугу ордени, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, 3-чү даражадагы Манас ордени, 1-чи даражадагы Манас ордени, Улуу Петр I-нин ордени, Кыргыз Республикасынын баатыры, илимге кошкон көрүнүктүү салым үчүн берилүүчү Исак Оноевич Акунбаев атындагы алтын медаль, эл аралык алтын фортуна сыйлыгынын медали, хирургтар коомунун эстелик алтын медали, саламаттыкты сактоонун отличнигинин төш белгиси, эл агартуунун отличнигинин төш белгиси, эмгек ардыгери медали, эл аралык руханият ассоциациясынын алтын медали, улуттук илимдер академиясынын 50 жылдыгына арналган эстелик медаль жана башкалар. Мындан тышкары, өзүмдүн окуучуларым Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын госпиталдык хирургия кафедрасына менин атымды ыйгарып беришкенине да кыйла убакыт болуп калды. Ушул врач-хирург болуп иштеген жылдарымдын ичинде адегенде 60 орундуу госпиталдык хирургия кафедрасы, андан соң өзүбүздүн аракетибиз менен 250 орундуу улуттук хирургия борборуна айланды. Азыркы күндө бул улуттук хирургия борборунда өзүм студенттик мезгилден баштап тарбиялап өстүргөн балдарым менен кесиптеш болуп иштеп келатам. Алардын 11-и медицина илимдеринин доктору, профессор, бирөө улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, медицина жана философия илимдеринин доктору, 23-ү медицина илимдеринин кандидаты, 9-у Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлангандар, 39-у жогорку категориядагы хирург. Мен ушул балдарымдын ийгилигине ар качан кубанам жана чын жүрөгүмдөн сыймыктанам. Биздин борбордо ондогон хирургиялык бөлүмдөр бар. Негизги аткарган ишибиз күн түн дебей тез хирургиялык жол менен айыктыруучу ооруларга жардам берүү. Жылына ушундай оорулар менен келген 7-8 миң адамдын өмүрүн сактап калабыз. Экинчи милдетибиз бул жаштарды тарбиялоо, окутуу, кандидат докторлорду өстүрүү. Госпиталдык хирургия кафедрасы мед академияга карайт. 5-6 курстагы студенттер бизден окуп, кесиптик такшалуу практикасынан өтүшөт. Угармандарга эскерте кете турган сөз, бул китепте бир дагы алымча кошумча ооздолгон сөз жок.
башынан аяғына чейин менин өз колум менен иштеген, жасаган, өз көзүм менен көргөн, кулагым менен уккан, башымдан өткөн унутулгус окуялар эстелип жазылды. Алдыдагы максат баяндап айтылган нерселерге угармандарга, айрыкча медиктерге жана башка жаш муундарга анча-мынча болсо да сабак болуп калса экен деген эле астейдил тилек. Жогоруда айтылган даража наам, сыйлыктар, элдик чоң урматка мен кантип жетиштим? Колумдан келишинче түшүндүрүп кетейин. Бул аксакалдык даражага, бак дөөлөткө жетиш үчүн эмне деген гана азап тозокторду көрбөдүм. Акырында ошол азап тозокторду майышпастан жеңип, көчөрө иштеген эмгек менен жүрүп, көздөгөн максатыма жеттим го деп ойлойм. Ушул күндө мен көнгөн кесибим боюнча күнүгө 5-6 операция жасайм. Ден соолуктун бирден бир өбөлгө кубаты бул өзүңдүн кесибиңди сүйүү жана талыкпас эмгек экен. Ушундан Кудай айырбасын. Угармандарга менин каалоом ден соолукта болуп, жок дегенде менин жашыма жеткиле. Тагдыры таш жолдуу бала чагым. Мен Ак Суу районундагы Кереге Таш айылында жарык дүйнөгө келгем. Биздин айылды кадимки касиеттүү Кыдыр акенин айылы деп коюшат. Кереге Таш деп аталганы курчаган ак карлуу тообуз ийилип, боз үйдүн керегесине окшоп кетет. Ошого окшоштуруп Кереге Таш деп койгондугун илгерки карыялар таржымалдап айтышаар эле. Бала чагым өтө оор турмушта өттү. Уруш убагы, өтө кедейчилик, ачарчылык, кийим кече деген жок. Биздин үй бүлө өтө чоң үй бүлөдөн элек. Чоң атам, чоң энем, өзүмдүн эне атам, бир туугандарым болуп 11 киши турчубуз. Энем 17 бала төрөгөн экен. Ошондон 3-өбүз аманбыз. Ошол убактагы турмушту азыр ойлосом, өтө жаныбектерибиз калсак керек. Биздин үй бүлө эң киче таң калам. Өрөөм боюнча кедейдин кедейи элек. Мал сал деген болгон эмес, көргөн жокмун. Атам мамеке өтө момун, жоош адам эле. Ачка жатсак дагы Кудай берет дегенден башканы айтчу эмес. Кийин ойлойм, атамдын алигидей Кудай берет дегени чын болуп, Кудай берди. Энем байкуш укмуш адам эле. Бою кичинекей, көп сүйлөбөгөн, жоош адам болчу. Бизди багам деп эмне деген азаптарды көрбөдү. Чоң атам Акун өтө мээнеткеч, ачуусу чукул киши эле. Бизди эптеп баккандардын бири энем, бири ушул атам. Үйүбүз болсо топурактан согулган дубал, үстү чоң устун карагай, анын үстүнөн жыгач талдардан бастырып, үстүнөн топурак менен жаап, ичинен шыбап койгонду да билчү эмес элек. Жаан жааганда кадимкидей шарылдап үйгө суу агып турчу эле. Анын үстүнө гүл дагы, топурак дагы ыргытып койчубуз. Ага карабай жаан жааган сайын тамчылай берчү. Ошонун үстүнө шыбап коюуга дагы акылыбыз жетпептир. Эки атам тең 1916 жылкы үркүндөн келгенден кийин Ак Сууда туруучу коңшу орустарга малай болуп иштешиптир. Атам сүйлөсө эле Иванке деп ошол орусун мактап жатып калчу. Чоңоюп эс тартып калган мен, "Ай ата, малай болуп жүрүп, анан эмнесин мактайсың?" десем, бөлкөгө тойгузчу эле. Орус балдарга сабатчы эмес, деп ыраазы болуу менен жооп берчү. "Эмне иш кылчу элеңер?" десем, "Чочкосун бакчыбыз, малын карашчубуз, жер айдамай, чөп, эгин чапмай деген сыяктуу кара жумуштарын аткарчубуз", деп айта турган. Кийин айылдан тыңыраак ат чыкса эле, "Иванкенин айгырынын тукуму", деп өз малынын тукумундай кубана мактап кирчү. Эми ойлойм, ошондо малай болуп жүргөндө оокат кылышты деле үйрөнүп алышса болмок экен.
Мисалы мен 1946 жылы окууну бүтүп, Фрунзеге кеткенче айыл боюнча бир түп алма, өрүк дегенди көргөн эмесмин. Кийин аталарыма ошол орустун өрүгүнүн 10 чакты данегин алып келип, огородуңарга сайып койгонду да билген жоксуңарбы деп айтып калчу элем. Анын данегинен өрүк чыгарын кайдан билдик деп андан бетер таң калтырып сүйлөп коюшчу. Чынын айтканда 1950 жылга чейин биз кыргыздар оокат кылуу, билим алуу жагынан өтө эле артта калган экенбиз. Чоң энем Алтыке өтө сонун, жоош, аз сүйлөгөн, укмуш киши эле. Анда бүт баарыбыз бир үйдө алдыга самандан чоң салып, үстүнө кендирдин жибинен жасалган жасалма ылантык, анын үстүнө эски кийизди жайып, башка жазданаар жаздык дегенден эч түшүнүк да жок. Эптеп, жаман тигилген төшөктү жоңго жамырып, катар-катар түшүп жатып алчубуз. Чоң энем байкуш менден ажырабайт. Эшикке чыксам кошо чыгат. Жатканда экөөбүз чогуу жатчубуз. Эсимден кетпейт. Бир түнү чоң атам Акун кеч келди. Жатып алдык эле. Келип жатып атып, мени ыргытты. Атаң көр, Нурай. Тур. Мындай тур. Ары барып жат. Деп. Өкүрүп ыйлап, ары барып жатып алдым. Энем байкуштагы ун чыккан жок. Кийин чоңойгондо түшүндүм эмне үчүн ыргытканын. Чоң атам Акун ден соолугу мыкты, күчтүү, кайраттуу киши болчу. Эсимде калганы, бизди өлтүрбөй баккан акыбеттин көбү бул кишинин эмгеги. Жазга жуук ачарчылык. Эски кырманга барып, үймүктөлүп жаткан арпанын саманын эртеден кечке чейин сапырып, бир чакага жетпеген арпаны таап келген кези көз алдымда турат. Экинчи эсимде калганы, күзгө жуук картошка гүлдөп, эгин сарала болуп калганда, атам байкуш бир чоң торатыбыз бар эле. Ошону минип алып, таңга жуук калкоосун сарала болуп калган арпасынын башын оруп, чоң капка салып, атына жүктөп алып келип бизди бакчу. Алып келгенде, ошол кабын көтөрмөк тургай, оордунан козголто албай койдум. Ушунчалык оор, чалабышкан арпа да. Анан атамдан: "Ата, мынча оор капты кантип атыңа артып салып аласың?" деп сурасам, "Атымды тушап жыгып алып, анан капты арта салып минип келем", деди. 3-4 күндөн кийин атам: "Атым ушунчалык эстүү ат болду. Каптын жанына алып келип жыгайын дегиче өзү жатып берчү болду", деп аны мактап сүйлөдү. Мен ойлодум: "Ай ата, калп айтып койдуң го", деп. Кийин медицинаны окуп жүргөндө түшүндүм. Шарттуу рефлекс деп коет. Мал болсо дагы ал бир нече көргөнүн тез эле үйрөнүп кете турганын. Атам кайраттуу киши эле дебедимби? Баласы Мамаке армияга кетип атканда, Пржевальскинин аягында пристандан пароход менен алып кетчү. Ошондо жөнөргө аз эле калган. Учурашып калайын деп байкуш атам колхоздун жаманаты менен жетип келди. Эсимде. Аттан түшпөй туруп: "Аман эсен барып кел", деп колун кармап жөнөп кетти. Өлгүчө айылдын уюн кайтарып, бадачы болуп бизди бакты. Мамеке баласы армиядан келгиче оор турмуштун айынан карды тола аш ичпей жүрүп, 1943 жылы 78 жашында кайтыш болду. Чоң энем Алтыке байкуш көп кыйынчылыкты башынан өткөргөн киши экен. Өлөр өлгүчө ыйлап жүрүп кетти. Үйдө киши жок деле ыйлай берчү. Бир күнү менин киргенимди байкабай калды. Ошондо түшүнгөнүм, калича деп эле ыйлап жаткан экен. Бизди көрсө басыла калат. Бир күнү атам Мамакеден: "Энем киши жокто каличам деп эле ыйлап отурат. Калича деген ким эле?" деп сурасам, анын жөн жайын толук түшүндүрүп берди. 1916 жылы үркүндө Кытайга үркүп барганда 14 жаштагы кызын ошол жердегилер бир чака талкан берип алып калышкан деди.
Ошондо кайра келатканда энем байкуш жолдон нечен качып, боюнан түшүп, азап көрүп келген экен. Ошол кызын эсинен чыгарбай, өлгүчө ыйлап жүрүп кетти. Анан 1947-жылы мен медиа институтунун даярдоо курсун бүтүрүп, айылга барсам, кат келип калды Кытайдан, Үрүмчүдөн. Ичинде сүрөтү бар. Кемпир абышка 3-4 кишилер менен кыргызча жазылыптыр. Атама «Бул ким?» деп көрсөтө койсом, ал тез эле «Могу кемпир менин карындашым Калича» деп тааныды. Жанында отурган абышкасы, тургандары балдар экен. Кат жазганда ошолор. Ал жылдары Кытай менен биздин өлкөнүн мамилеси оңолуп, Кыргызстандан мугалимдерди да жиберип башташкан убакыт эле. Эже байкуш кыз эмеспи. Кичинесинде калса дагы унутпай жүрсө керек. Мугалим келди деген тугуп, ошол мугалимге барып таанышып, атайын келип, мен Кереге таштан Акундун кызымын, бир тууганым Мамаке деп түшүндүрөт. Кудай жалгап, тилчи мугалим буларды тааныбай, Мамбетти тааныймын деп, ошол жигит кат жазып берет. Эже бизге салам айтып, аманчылыгын билгизип, турган абышкам, булар балдарым, буюрса уруксаат сурап атабыз, берсе барып учурашып келели деген үмүтүбүз бар, деп деле жүрөк көңүлдү эриткен, бир туугандык жылуу сөздөрүн айтып жаздырган экен. Энем байкуш кызынын аманын билбей кетти. Анан канча жылдан бери Каличасынан биринчи жолу кат келгенин да билген жок. Чынында эле ага чейин эч кимибиз анын аман соосун билген эмеспиз. Андан кийин Кытай менен биздин байланыш жакшы болбой калды. Ошол бойдон эжеден эч кандай кабар болгон жок. Ошентип жүрүп 4 жыл мурда 2008-жылы Үрүмчүдө хирургдардын чоң жыйыны болуп, ошого чакырылып барып калдым. Бизди ушунчалык урматсый көрсөтүп тосуп алышты. 5 жылдыздуу мейманкананын люкс номерине жаткызышты. Мага казак профессору Серик, анан бир кыргыз врач кызды бекитип койду. Күн түнү менен ошолор ээрчитип көрсөтүп, түшүндүрүп жүрүштү. Кыргыздар жашаган Кызыл Суу кыргыз районуна да самолет менен учуп бардык. Үрүмчүдөн алыс, 2 саатта жетет экен. 140 000 кыргыз жашайт. Турмуштары ушунчалык оңолгон. Мени космонавттарды тоскондой эле тосушту. Өтө көп эл чогулган. Кечинде өзүнчө конок кылып, чоң концерт беришти. Эми артисттеринин үнү, кийген кийим кечеси көргөн адам суктангандай. Азыр врач жетекчилери дагы өзлөрүнөн кыргыздар экен. Губернатору түшүнүгү кең, терең маданияттуу адам болуп чыкты. Кытай Эл Республикасынын өкмөтүн башкаргандардын бизге көз карашы абдан түз. Эмне сурасак, сурабасак дагы жардамын өз убагында берип турат дейт. Бирок окугандары Кытай тилинде экен. Сүйлөгөнү баары бизче, кыргызча. Ошондой болсо да биздин тамга менен жаза алышпайт. Губернатор айтып берди. Мамбет агай, турмушубуз жакшы, кыргыздар жакшы эле жашап атабыз, деп. Бир мисал, Кызыл Сууда райондун борборунда 200 кыргыз бала интернатта жатып окуйт экен. Кийим кечеси, тамак ашы, окуусу бүт бекер, өкмөттүн эсебинен. Дагы айтканы менден сурайт. Мамбет агай, силер эмне болуп атасыңар? Биз бул жакта уялып, жер карап калдык, деп. Эмне дейм? Чынында эле алар эмес, биз түшүнгөн кыргыздар бүт дүйнөгө атыбыз таанылып, шерменде эле болуп калбадыкпы? Ошентип жүрүп, Калича эжем эсиме түшө калып, ээрчитип жүргөн кызыма дагы бир топ кытайлык кыргыздар турду эле кеп салып калдым. Ушул жакта менин эжем калыптыр. Дайынын билбейбиз, десем, жаңкы врач кыз. Мамбет агай,
Мен эн атам менен Үрүмчүдө жашайм. Барганда үйгө чайга чакырам. Атамдын жашы 80ге жакындап калды. Санжыраны, айрыкча бул жакка келген кыргыздарды жакшы билет. Атама айтып көрсөңүз, деп сунуш киргизди. Чынында эле Үрүмчүгө келгенде чакырды. Ата-энеси бар экен. Атасы арык чырай, сүйлөгөн сөзү түзүк киши. Сүйлөшүп отуруп, менин эжем Үрүмчүдө, ушул жакта калыптыр. Ошондон бери бар же жок экенин билбейбиз, деп сурап калдым. Аты ким эле? Деди. Аты Калича. Десем, Акундун кызыбы? Мамакенин карындашыбы? Деп кайра суроо берип, мени таң калтырып салды. Укмуш адам экен. Илгери Үркүндөн барган бечара кыргыздардын көбүн билет. Себеби өзү дагы Үркүндөн барган адам экен. Айта баштады. Ал эжең 83 жашында каза болгон. Абышкасы дагы каза болгон. Азыр 2 баласы бар. Бирөө 78ге барып калды. Көзү көрбөйт. Көп болуп калды. Экинчи уулу 73-төргө келип калыптыр. Анын 7 баласы бар болуп чыкты. Алар турган жердин жолу татаал, алыс. Тоонун арасында болгондуктан барып келиш жагы өтө эле кыйын. Кабар кылыш үчүн эле 3-4 күн керек болот деп жайма-жай отуруп түшүндүрүп берди. Кап, кезиксем болот эле, деп өкүнүп калдым. Кийин ортодон 3 ай өткөн соң ошол кишинин кичүү кызы бизге университетке 2 айга стажировкага келген экен. Баягы айткан эжемдин балдарынан кат алып келиптир. Мен кеткенден кийин кабарлашыптыр. Ушундай таекеңер келип кетти деп. Катты окуп алып, абдан толкундандым. Ушунчалык жүрөк титирээрлик жазылыптыр. Кезикпей калгандарына өтө кейип, келериңизди билгенде Үрүмчүдөн 1 ай болсо дагы күтүп тосуп алат элек, деп жазган сөздөрүнө өтө ыраазы болдум. Мен буларды эмес, Калича эжемди дагы тааныбайт элем. Мунушундай байкуш кыргыздар эмнелерди көрбөдү. Эмнелерди башынан өткөрбөдү. Ошентип, бала чагым өтө оор болду. Ойлочумун, ушундай турмуш менен жашай беребиз го деп. Себеби кереге таштан ары бери чыкпайсың. Жанымдагы ак сууга бара албайбыз. Анда жаман орустар жашоочу, баргандан коркчубуз, сабап коет деп. — 1941-жылы согуш башталды. Турмуш дагы мурункудан өтө начарлады. Эркек аттуулар армияга кете баштады. Айылда кемпир абышка, балдар, аскерге жарабаган оорлуу, көзү көрбөгөн, кулагы укпаган анча-мынча эркектер калды. Анда машина, трактор деген жок. Колхоздун негизги тиричилиги апийим, арпа, буудай, картошка, чөп, мал чарбачылыгы эле. Болгон жумуштун баары чөп чабуу, эгин оруу, айрыкча апийимдин түйшүгү өтө машакаттуу, кыйын иш эле. Ушунун баарын кол менен иштечү элек. Кыймылдаткан күч аялдар жана жаш балдар болчу. Апийимдин отоосу тозоктун тозок экенин баса белгилеп айтайын. Мен анда кичинемден тартып институтту бүткөнгө чейин иштедим. Арасындагы чөбүн кетмен, тапке менен эртеден кечке отойбуз. Бир жумадан кийин дагы жабылып чыгат. Ошондо ойлончумун, бир чаап отогондон кийин дагы эле жабылып чыгат. Бул кандай жамдуу чөп деп. Көрсө, биз жердин үстүнө чыккан, көрүнгөн чөптөрүн гана үстүрдөн чаап кете берчү экенбиз. Отогондон кийин таптаса болуп калчу. Анан кайра эле жабылып чыгат. Чөптүн тамыры жердин астында көрүнбөй калып, кайра чыга берет тура. Түшүнгөн же түшүндүргөн киши болуп, ай бала,
Бул чөптүн тамырын кошо албасаң чыга берет деп эскертип койсом да. Кийин түшүндүм. Бир отогондо эле тамыры менен кошо алып тазаланса, экинчи ал чөп чыкпасын. Ошентип бир иш менен бүтчү жерди биз түшүнбөстүк менен 3-4 жолу оточубуз. Анан апийимдин экинчи тозогу бул кесе баштагандагы жумушу. Тек сүгүлдөгөндө апийимдин талаасы ушундай кооз, укмуш көрүнчү эле. Гүлү түшкөндөн кийин кесе баштайбыз. Кескенде өзүнчө бычак болор эле. Ошону менен түштөн кийин күн салкындаганда кесчү элек. Күн ысыганда кескенде кечке чейин сүтү катат, уюп, эртеси кырганда жабышып булгап, бир топ убана кылат. Кесип бүткөндөн кийин эртеси таңга жуук күн чыга электе кырыш керек. Күн чыкканда кырып бүтүп калыш керек. Ысык көлдө апийим менен көп жыл алек болдук. Адегенде апийимдин эмнеге, кимге кереги бар экенин түшүнчү эмес элек. Анда сураган, кайтарган, текшерген киши жок эле. Кырып келип, каалаган убакта өткөзүп койчубуз. Кийин эле апийимдин баркы, баасы көтөрүлүп, укмуш болуп кетпедиби? Канчалык адамдар өмүрүнөн ажырап, канчасы түрмөгө отуруп келишти. Кийин кайтаруу өтө катуу болду. Ошого карабай уурдачу болду. Эми азыр айдалса, менимче пулемет менен кайтарса дагы алы келбей калды го. Институтту бүткөндөн кийин 1952-жылы үйлөнүп, турмушка тыгын болобор деп өз алдымча каражат табууну ойлоно баштадым. Элдин жашоосу өтө начар эле. Эн атамдан жардам жок. Үйгө келер замат апийимге жумушка чыктым. Келишим менен 1 кило апийим өткөзсөң 100 сом. Эсимде жок. 16 килограмм будайга барабар болсо керек. 15 жашар, жумушка укмуштай бышкан, акылдуу карындашым бар эле. Ошол карындашым Урупай экөөбүз 9 килограмм апийим өткөздүк. Урупай карындашымды бул жака алып келели деп жатканбыз кетерди. Башкармага кирдим. Ал Дүйшеналы деген биздин айылдык. Мага кайнагалык жайы бар. Мурда районду иштеп жүргөн киши эле. Келсем 900 сом бермек. Ай бала, сен калың төлөп жүрөсүңбү? Ушуну менен кутулуп алчы деп 300 сомду бербей койду. Ой аба, институтту жаңыдан бүтсөм, 3 киши кетип баратабыз. Калыңды кийин мен тыңыганда берейин десем дагы болбой, бербей койду. Ичимден акмак киши экенсиң деп айла жок кете бердим. Кийин апийим кесээр алдында Акбака деген сыйкырланчу жерибиз бар. Ошол жерге бир акбоз бийини сойдуруп, канын чачып, айылдын молдосун алып келип, акбоз аттын кан урсун дедиртип, колдоруна Куран карматып, элдин баарын бирден чубатып өткөрөт. Түшүнгөн комсомол балдар Куранды кармабай, биздин Куран бул деп комсомол билетин көрсөтүп өтүп кетишип, туура эмес иш кылып аткан башкарманын кылыгы жөнүндө райкомго кабар беришип, алар жетип келип, үстүнөн чыгып, башкармалыктан алып салат. Ошол бойдон көргөн жокмун. Сиздер адабиятты уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар.